Салам достор, барыңыздарга ийгилик каалайм. 3-чү сабагыбызда биз 2 катарды өргөнбүз, 7-8 катарды. Эми биз 4-чү сабагыбызда дагы 2 катарды өрүп коелу, түйүп коелу. Келиңиздер, анда эмесе күч кубатты баарыбызга берсин, ийгилик баарыбызга бите жылмайсын, анда эмесе көп күтүрбөй 4-чү сабакты баштадык. 4-чү сабакта биз 9-чу катардан баштайбыз. 9-чу катарда кандай болот? 7 столбикте без накида, 8-чи жипке 2 токулуп прибавка болот. 8 столбик без накида 1 прибавка. Анда эмесе эсептөө менен эрежени баштайлы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-чу жипти, 8-чи жипти кайсы жерден алсак ошол жерден чыгарабыз. 9 биринчи буш чыкты, экинчи бушка кеттик. Санаңыздар, мен өрүп жатам. Ичимден санаганча сиздер менен чогуу санаңыздар. Сегиз, 9-чу жипти дал ушул жерден чыгарабыз. Сиздер санадыңыздар деп ойлойм мен токуп жатканда. Экинчи буш кетти. Экинчи буш менен 3-чү буштун ортосунан биз кулагыбызды чыгарышыбыз керек. Ал үчүн өрүмдөр кандай болсо ошондой өрүп чыгарасыздар. Буш кулак чыккан жерден кулакты чыгарасыздар. Тыпылдаган боюнча алга карай жылы беребиз. Жалгыз өрүмдөрдү жалгыз өрөбүз дагы. Кулак чыккан жерди кулак чыгарабыз. Аны дагы 3 кулак чыккандын биринчи, экинчи, жок, 3-чү эмес, ортодогу экинчи жибинен дагы чыгарабыз. Аны айтып кеткенмин. Ошол эрежени эске алыңыздар. Биринчи жипте эмес, 3-чү жипте эмес, ортодогу жиптен биз дагы эмне кылабыз? Кулагыбызды узартабыз. Бир эле жерден 1, кайра ошол жерге киребиз. Экинчи жипти тартып чыктык. Кайра 3-чү жолу ошол жерден 3-чү жипти тартып чыгабыз. Мына. Калганы дагы ошол эле эрежелер кандай болсо, ошондой болуп кете берет. Жиптен чыгарып алайын. Прибавка болгон жерине прибавка кылабыз. Жөн токулган жерге жөн токуп кете беребиз. Эсептер мен башында санап аткандай, ар бир катардын биринчи, экинчи катарын эсептеп көрсөтүп берип атам. Сиздерге дал ошентип эле өзүңүздөр санап туруп, диптер, ручка жаныңыздарга калем кагаз даярдап алып жаза берсеңиздер да болот. Мен айтып атам, 9-чу катарда 7 столбик без накида 1 прибавка деп 7 жипти окуп туруп, 8-чи жипти токойбуз дагы. 9-чу жипти дал ушул 8-чи жипти кайсы жерден чыгарсак ошол жерден токойбуз. Мындай кылып. 3-чү буш чыкты бизде. 4-чү бушка кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8-ci jipti alabız. 8 9-cu катарда сөзсүз биз 9 жипти окушубуз керек. 9-cu жипти биз 8-ci жипти кайсыл жерден алсак ошол жерден алдык. 4-чү буш чыкты. Андан ары дагы эреже менен кете беребиз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-чу жибиз дал ушул жерден чыгат. Мына жиптен чыгарып алайлы. Эми 5-чи буш чыгып калды. Эми 5-чи буш менен 6-чы буштун ортосунда кулактын чыгуу эрежесин көрүп атасыздар. Дал ошентип эле жалгыз токулган жерге жалгыз токуйсуздар. Кулак чыккан жерди эсиңиздерден чыгарбай 3 ирет алып кулакты чыгарасыздар. Ал сиздер көнүп калдыңыздар, үйрөнүп кулак чыгарып. Биринчи кулактын жибинен эмес, жалгыз токойбуз. Экинчи кулактын жибинен дагы биз 3 жолу алабыз. Мына экинчи кулакка кирип калдык. 1 2 3-чү жипти дагы дал ушул жерден ийнени өткөзүп алып алабыз. Эреже менен түшүп кетебиз дагы ылдый карап, кандай болсо ошондой кылып. Жалгыз токулган жерлерге жалгыз токуйсуздар. Прибавка болгон жерге прибавка кыласыздар.
Ошентип биз 9-катарды дагы аяктаганы турабыз. Могул жерге карасаңыздар, прибавка кайсыл жерден болгон? Ошол жерден прибавка кылабыз. Бир прибавка деген сөз бул бир өрүмдөн 2 жипти токуу деген сөз, өздөштүрүп калдыңыздар. Мына достор, ошентип 9-катарыбызды дагы бүттүк. 10-катарда биз эмне кылабыз? Өз алдынча ток келесиздер, өзгөрүүсүз. Ар бир бурчтан 2ден чыгарасыздар. Ушул сыяктуу кылып 6 жип көбөйтүп токуйбуз. Ирети менен токуй беребиз. 10-чу рядда 8 столбик без накида, бир прибавка. 10-чу жипти эмне кылабыз? 9-чу жиптен прибавка кылабыз. Келиңиздер, макул сиздер менен чогуу токуй берели. 1 2 3 4 5 6 7 Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Biz 10-чу катардабыз, 10 жипти окушубуз керек. 9-чу жипти токудук. 10-чу жипти эмне кылабыз? Прибавка кылабыз. Биринчи бурч чыкты. Экинчи бурчка кеттик. 1 2 3 4 5 6 Cipten çıkar olayım. 7 8 9 10-чу жипти дал ушул жерден токуйбуз. Кайра эле ушул жерден киргизип 10. Экинчи бурчубуз чыкты. Экинчи бурч менен үчүнчү бурчтун ортосунан кулак чыгарабыз. Эсиңиздерден чыгарбагы. Өрүмдөрдү жалгыз боюнча өрөсүздөр. Качан прибавка келгенде, кулак келгенде кулакты чыгарып коюп, жөн гана жай токуп кете бересиздер. Биз кыйын жеринен чыгып алдык. Калганы бирине бирин карап эле токуп кете бересиздер. 9-чу катар кандай токулса, 10-чу катарда ошол жерден токуп кете бересиздер. Көбөйткөн жерин көбөйтөсүздөр, кыскарткан жерин кыскартып токуй бересиздер. Караңыздар, биз эмне кылдык? Кулакка келип калдык. Кулактын 3 жибин чыгарып алабыз. 1 2 3-чү жипти дагы дал ушул жерден чыгарып алабыз. Мына кулагыбыз дагы чыкты биздин. Калгандарын дал өзүндөй кылып токуп кете беребиз. Прибавка болгон жерин прибавка кылабыз. Прибавкага жетпесек, жөн гана жайбаракат токуп бара беребиз. Бул биздин 10-чу катарыбыз. 10-чу катарда ар бир бурчтан 10 жип чыгыш керек. Кулактарды эске албаганда прибавкага келип калдык. 9-чу жибиз, 10-чу жибиз эмне болот бизде? Прибавка болот. 3-чү бурч бүттү, 4-чү бурчка кеттик. Дал ушундай эреже менен эле жалгыз токулган жиптерди жалгыз токуп, прибавкага чейин барабыз. Мен өрүп жатканда сиздер сынасаңыздар деле болот. Дал эле ошондой айтып аткан эрежелер чыгып атабы, же болбосо андай болбой жатабы. Прибавкага келдик, караңыздар. Прибавка кылып алабыз. Башын туура баштасаңыздар эле, кийинкилери өзүнүн огунда бара берет. 4-чү бурчты чыгарып алдык. 5-чи бурчка кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Байкасаңыздар, прибавкага жетип калдык. 9да 10-чу жипти дал ушул жерден токуп прибавка чыгарып коебуз. Биз кийинки катарга 5-чи өрүм токулду. 5-чи бурч менен 6-чы бурчтун ортосунда дагы дал ошондой бизде эмне бар? Эреже бар. Кулак чыгаруу эрежеси. Ошону токуп кете бересиздер.
Kulak çıkarabыз. Kulak çıkargan жерге жетип калдык. Kulak çıkargan жерге жеткенде өзүңүздөр эле эрежени эске сактап 3 типти чыгарып аласыздар. Бул прибавка эмес, бул кулак. Эсиңизден чыгарбаңыздар. Өрүм өрүмө менен эле карап токуп кете бересиздер. Прибавкага жакындап калдык. Кайсыл жерден прибавка болгон болсо, дал ошол жерден прибавканы чоңойтуп кете беребиз. 1, экинчи жийүүбүз ошол жерден чыгып прибавка болду. Мына достор, ошентип биз 9 катарыбыз менен 10 катарды дагы 4 сабакта окуп алдык. Өзүңүздөр жакшылап карасаңыздар, бул жерден бир бурч чыгып атат. Экинчи бурч, үчүнчү бурч, кулак, төртүнчү бурч, бешинчи бурч, алтынчы бурч, кулак. Биздин кулагыбыздын катары канчага жетип калды, ошону санап көрбөйлүкпү. Мындай болгон кулак болуп чыгат да бизде. Кулактардын өрүмү 1, 2, 3, 4, 5 катардан чыгарып баштасак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кулактын катарына 6-ны чыгарып коюп турбуз. Эми шляпаңды өнүк келе атат. Кийинки сабагыбызда жолукканча сак саламатта туруңуздар.